Henley Partners консалтинг компаниясы визасыз саяхат мүмкіншілігі бойынша дүйнөлүк паспорттардың индексін жариялады. 2023 жылға қарата рейтингте Қырғыз паспорту 76 орынды еледі. Башкача айтканда кыргызстандыктар 63 мамлекетке визасыз бара алышат. Бұл туралы мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Маалым болгондой, Жапония 5 жылдын ичинде биринчи жолу рейтингте биринчи орунду жоготту. 2023 жылдын 3 кварталында Сингапур биринчи орунду ээледи. Анын жарандары анализделген 227 өлкөнүн ичинен 193 өлкөгө визасыз бара алышат. Германия, Италия жана Испания 190 өлкө. Экинчи орунга көтөрүлсө Австралия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Түштүк Корея жана Япония 189 өлкө 3 орунга чыкты. Ага ылайык Кыргызстан акыркы 5 жылдагыдай эле 76 орунда турат жана бул позициясына Куба, Мозамбик жана Руанда менен бөлүшөт. Кыргыз жарандары 63 мамлекетке визасыз же жөнөкөйлөтүлгөн тартипте бара алышат. Ал эми коңшу өлкөлөрдө Казакстан 66 орунда. Алардын паспорты 77 өлкөгө визасыз кирүүгө мүмкүндүк берет. Өзбекстан 68 орунда, жарандарына 59 өлкө визасыз кирүү ачык. Тажикстандагы ушундай эле орунду ээлейт. Мындан ары окуучулар колдонуучу окуу дептерлери Кыргызстандан чыгарыла баштайт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев кечээ 18 июлда өткөн коллегияда айтты. Анын айтымында буга чейин окуу дептерлери Өзбекстан жана Орусиядан алынып келүүчү. Жылына 15 миллион дептерди чет жактардан ташып келчүбүз. Эми өзүбүздүн улуттук баатырлардын, атактуу инсандардын сүрөттөрү тартылган дептерлер чыга баштамакчы. Бул улуттук патриоттук деңгээлдеги жана улуттук өндүрүш дагы көтөрөт, деди билим берүү министри. Ошондой эле Иманалиев Кембридж университети жана окуу китептерин басып чыгаруу боюнча меморандумга кол коюлганын, быйыл 600 000 окуу китеби басылып 1 сентябрда пайдаланууга берилерин кошумчалады. Баткенде май айынан бери мобилдик клиника тургундарды акысыз кароодон өткөрүүдө. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Баткенде айыл аймактарда мобилдик клиника 2023 жылдын 13 майынан бери Баткен, Лейлик, Кадамжай райондорунун жана Сүлүктүү шаарынын тургундарын акысыз медициналык кароодон өткөрдү. Учурда 700дөн ашык тургун терапевт, уролог, гинеколог дарыгерлеринин кароосунан өткөн. ВИЧ вирустук гепатит В жана С жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларга 1695 адам экспресс тестирлөөдөн өтүп, 172 жаранга гепатит Вга каршы вакцина жасалды деп айтылат. Белгилеп кетсек, мобилдик клиника Баткен облусунун тургундарын акысыз кароодон өткөрүүнү 13 июлдан 7 августка чейин улантмакчы. Кечээ 18 июлда президент Садыр Жапаров жумушчу сапарынын алкагында Жидда шаарына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Садыр Жапаровду жана делегациянын мүчөлөрүн аба майдандан Меккенин губернатору Халид бен Фейсал Аль Сауд тосуп алды. Аба майданда килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилген. Белгилеп кетсек, мамлекет башчы Жидда шаарында Борбор Азия булуңундагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши аттуу мамлекет башчыларынын биринчи саммитине катышты. Өлкө лидерлери саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык тармактарда региондор аралык кызматташууну өнүктүрүү маселелерин талкуулашмакчы. Ошондой эле сапардын алкагында Садыр Жапаровдун булуңундагы араб мамлекеттеринин башчылары менен жолугушуусу пландалганы айтылат. Өлкөдө көз мезгилинен баштап мектептердин директорлору менен окуу бөлүмүнүн башчыларынын айлыктары көтөрүлөт. Бул тууралуу билим берүү министрлигинин жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча коллегиясында белгилүү болду. Маалыматка ылайык, коллегияга министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров катышты. Ал 2022 жылы мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөнүн, анын ичинде аны төлөөнүн системасы толугу менен кайра каралганын эске салды. Эми министрлер кабинети мектеп администрациясынын айлыгын көтөрүүнү пландоодо. Ушул жылдын сентябрь айынан баштап биз директорлордун, завуштардын жана жогорку окуу жайлардын окутуучуларынын айлык акыларын жогорулатууну пландап жатабыз. Бирок эмгек акынын жогорулашы билим берүү сапатына кандай таасир этерин билүү өтө маанилүү. Билим берүү тармагына эле 2023 жылы 60,9 миллиард сом каралган. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 23 миллиард сомго көп, деди Акылбек
Жапаров. Бүгін 19-жылға қарата чет елдік валюталардан курсы менен таныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөнкүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 40 тыйындан сатып алынса, 88 сом 30 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 94 тыйындан болсо, сатуу 1 сом 1 тыйынга чейин барууда. 1 евроны сатып алуу 98 сомдон болсо, 99 сом 60 тыйынга чейин сатылууда. Ал эми улуттук банкта 1 доллардын курсу 88 сом деп көрсөтүлөт. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.